Өлкөбүздүн айрым аймактарында көк чыгып жазды күтүп жатышканы менен Суусамыр өрөөнүндө кар кадимкидей жаап, аран кыш ортосу. Ошондуктан кышы 6 айга созулган аймактын калкы негизинен мал чарбасы менен тирикчилик кылышат. Эл өкүлдөрү баштаган топтун жолугушуусу айылдын маданий үйүндө башталып, адегенде Жайыл районунун акими Замирбек Исенаманов быйылкы жылга пландалган негизги 5 багыт жөнүндө кеңири маалымат берди. Жолугушууда Жогорку Кеңештин депутаты Санжар Кыдыралиев келген максатын айтты. Биз Жогорку Кеңештин депутаттары жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү анализ кылып чыгып, ушундай кыргыз бүт бардык айыл жерлерде, райондордо эл менен жолугушууларды уюштуруп, бүгүн ушул топ түзүлүп алып сиздер менен жолугушуп отурабыз. Депутаттарга жана алар менен кошо келген жетекчилерге суусамырлыктардын суроолору өтө көп болду. Анын ичинде эң негизги эки көйгөй. Бири 15 жылдан бери бүтпөгөн Арамда көпүрөсү менен жайыт маселеси айтылды. Калктын мындай өтүнүчүн райондун акими Замирбек Исенаманов учурунда убада берген Кыргыз Республикасынын транспорт министринин штат катчысынын эсине салып коюусун министрликтин өкүлүнөн өтүндү. Суусамыр Кочкор жолун $1 миллион жумшайбыз дагы ТОсын бүтүрөбүз. Быйыл баштатам деген. Техник-экономические обоснования, анан ары барып тигил инвесторлорду издеп, ал 2010-2011 жылы болобу, дегенде ТОсын бүтүрөлү деген министрдин сөзү бар. Ушул эки сөздү эстерине салып койсоңуз деп мен эл журттун атынан сизден суранам. Ар бир айтылган сунуштар депутаттардын дептерлерине жазылды. Ушунун баары кагазда калбаса деп өтүндү өзүн пайгамбар жашындамын деп тааныштырган жергиликтүү ардагер. Ушунун баасы кагазга калбай, булуттан. Ушунун баасы аткарып берсе айында. Мен 63-төмүн, пайгамбар жашындамын. Жыйналган калк армансыз арыз муңдарын айтып, ага депутаттардан тиешелүү жоопторду угушуп, убадаларын алышты. Анын көбү жеринде чечилүүгө тиешелүү маселелер болгондуктан райондун акими менен областтын губернатору жооп берди. Мектеп балдарын спортко машыктырууда мен бекер иштеп жатам деп чыкты суроосу түгөнгө мугалим. Мен азыр бекер иштеп атам. Мисалы 8 саат сабак берем, 12 саат кружок бекер иштеп атам. Мен акча алган жок. Наткен себеби ата-энелери төлөп бере албайт. А мен эми отуруп алсам эмне болот эртең? Эмгекчил мугалимдин бул маселесин депутат Санжар Кыдыралиев жеринде чечип, дароо 1 жылдык эмгек акысын мугалимдин колуна карматты. Ал эми жерге салык маселеси боюнча бизге түшкөн 10 тыйын көптүк кылат дештеле, эл өкүлү көпчүлүктү эмгектенүүгө үндөп, салыкты мекенчил сезим менен төлөө абзел экенин айтты. Налогдон качпашыбыз керек. Эл үчүн, мекен үчүн адамдар илгертен ата баба жанын берип келген. Канын төгүп келген. А биз чөнтөгүбүздөн кичинекей 10 сомдой айбыз. Ошон үчүн ар бирибизде патриоттук сезим болуш керек. Кыргыздарда илгертен бир асыл сөздөр бар. Бекер жүргөндөн көрө бекер иштеп бер дейт. Бекер иштеген адамдын бирөөгө пайдасы тиет биринчиден, экинчиден өзүнүн ден соолугуна оңдойт. Жолугушуунун экинчи бөлүгү Суусамыр айыл өкмөтүнүн Кожомкул айылынын мектебинде уланды. Анда да жогорудагыдай эле суу, жайыт, үрөн, тоют маселелери козголду. Бул аймакта учурунда 25 000 гектар жер айдалса, өрөөнүн тартыштыгы менен техниканын жетишпестигинен өткөн жылда 3,5 000 гектар гана жер иштетилип, 22 000 гектары бош калган. Ошондуктан текшерүүс менен өрөөн чарбасын ачуу зарылчылыгы бар. Депутаттар келгендер да жакшы болду. Муну айыл чарба министерствосунан дагы, Минтранстан дагы анткени берге биз бир текшерүүбүз ачпасак болбойт да. Ушунун баары жалаң гана ушу техника аздыгынан, жоктугунан болуп атат да. Анан үрөөн чарбасындагы ушул жерге ассак деп атабыз, анткени үрөөн чарбасы жок, бөлөк жактын сорттор берге туура келбейт. Айтылган сунуштар чечилүү алдында, анткени быйыл Белоруссия мамлекети менен айыл чарба кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөр болгон. Биз эне кой көп өстүрөт деп атпайбыз, жыт көп өстүрөт. Буюрса мына белорустар менен иштеп атабыз бунун үстүндө. Эгерде ушуну переработкага ошол жака жөнөтсөк, бул маселе да чечилген турат да. Анткени биздикиндей таза эт жок деп айтсак болот. Кайсы мамлекетте албайлы, мындай таза мал дагы, таза эт дагы жок. Жергиликтүү калк тарабынан айтылган маселелердин баарын эле жеринде чечүүгө мүмкүндүк бар. Калия Карыбекова, Жолошбек Ирсалиев, ЛТР жаңылыктары.